Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2024 жылы шыққан екінші дүйнөлүк согуш тууралуу болгон окуядан алынган эркекче иш алып барбаган жигиттер аттуу тасманы көрөбүз. Башыңыздарга ыңгайлуу жастык коюп уюлдук аппаратты капталынан кармап көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Акыркы чуулгандуу окуялардын бири болуп бир тууган жаштарыбыз түнкү бир убакта чогулуп алышып, бөтөн элден келип бул жакта билим алып жүргөн башка улуттун балдарын сабагандары болду. Бул нерсени кээ бири туура көрсө, башкалар аябай эле каршы чыгып жатты. Менин болсо оюм бир гана нерседе. Ошол чогулган балдардын бардыгы Россия жергесине барып, биздин кээ бир туугандарыбыз адал эмгек менен акча таап жүргөн мезгилинде жергиликтүүлөрдөн зордук зомбулук көрүп калган учурда ошолорго каршы чыкса болмок экен. Ошондо кимдин чыныгы эр жүрөк экенин көрмөкпүз. Эгер сиз биздин оюбузду Москва жергесинен угуп көрүп жаткан болсоңуз, төмөнкөйдө турган байланыш сандарды жазып алыңыз. Анткени ал байланыш сандарга коңгуроо кылып документиңиздин кандай маселеси болбосун, бардык түрүн тез жана таза жасатып алсаңыз болот. +7 903 107 30 41. Экинчи дүйнөлүк согуш учуру Атлантика океанынын немистерге тиешелүү аймагы. Ал жердеги кемеде жүргөн эки адамды немец аскерлери келип текшерип жатышкан. Кемедеги адамдар аскерлерге биз Швециянын жарандарыбыз деп жооп беришип, кемеде эки ооздон башка эч ким жок деп айтышат. Бирок буга карабай эле немец аскерлери кеменин астын үстүн кылып теңтере башташат. Ошол маалда кеменин астыңкы бөлүгүндө бекинип алгандар жоокерлерди ошол жерде эле аткыла башташып, үстүндөгүлөр дагы бекитилген мылтыктар менен жоокерлерди жок кыла башташат. Похоже, нам не верят. Бирок алардын кемесинен алыс эмес жерде жоокерлер келген чоң кеме бар эле. Аларды дагы жок кылуунун жолун каармандарыбыз буга чейин эле ойлонуп коюшкан экен. Бир кезде суудан каармандарыбыздын бири чыгып, мен алардын кемесине жарылуучу затты орнотуп койдум деп айтат. Биз мындан соң 25 күн мурдагы күндөргө өтүп бул окуянын кантип башталгандыгын көрө баштайбыз. Бул убакта немецтер Европаны дээрлик толугу менен басып алышып, Италия болсо Африканын жарымына чейин басып алганга жетишип калган. Бир гана Британия көптөгөн жоготууларга учураганы менен такыр эле Германияга жеңилбей, ошол убактагы Британиянын премьер-министри Черчилль Германияга катуу каршылык көрсөтүп жаткан. Бирок Британия көп жоготууларга учурагандыктан Америка аларга жардам берели деп аргандай кемелерин жөнөтүшсө, Германиянын суу астындагы кемелери Америкадан келе жаткан жардам кемелеринин бардыгын жардырып сала беришчү. Ошондуктан Черчилль бул нерсеге каршы ишмерчем ойлоп табат. Алардын максаты Африка материгинин жээгинде жайгашкан Фернандо По деген жерге адамдарын жөнөтүш болот. Анткени немецтер ал жерден кемелерине керектүү нерселерин жүктөп алышып, жанагы Америкадан келе жаткан кемелерди жардырган өздөрүнүн суу астындагы кемелерге жабдыктарды алып барып берип турушат экен. Бул нерсени германиялык 2 кеме жана италиялык 1 кеме аткарчу. Алардын максаты ошол италиялык кемени чөктүрүп жибериш болот. Черчилль бул нерсени кол астында аларга дайындаса, алардын бири Колин Робинс макулдугун берип, өзүнүн түрмөдө олтурган эски тааныштарынын бирин алып келет. Анын аты Гас Марч Филлипс болчу. Ага Колин чакырган нерсесинин бардыгын түшүндүрө баштайт. Фернандо По деген жерде Герцогиня Аоста деген Италиянын кемеси бар. Силер ошону жардырышыңар керек. Бул иш-чараны биз почмейстер деп атап койдук. Сен адамдарың менен кемеге түшүп алып, жөн гана ал жака балыкчы болуп жетип барасың. Бул эки тыңчы болсо ал жака поезд менен барып сага жардам берет. Алардын бири Ричард деп кара терилүү адамды көрсөтүп, экинчиси Марджори деп татынакай кызды көрсөтөт. Бул сөздөрдү уккан Гас бул иш-чарага мен өзүм гана адамдарым керек деп айтат. Колин макулдугун берип, биз Гастын жан жоокерлөрү менен тааныша баштайбыз. Алардын биринин аты Генри Хейс, бул ирландиялык бала. Ал өзү жоош көрүнгөнү менен өтө кыйтыр жана шамдагай болчу. Экинчисинин аты Фредди Альварес, сууда сүзгөндө мыкты билет жана жардыруучу заттарды жакшы көрөт. Үчүнчүсүнүн аты Андерс Лассен, жаа атканда жана бычак менен мушташканды өтө мыкты өздөштүргөн. Акыркысынын аты Джеффри Эпилярд, ал дагы тайманбай арткага кайтпаган адам эле. Бирок өкүнүчтүүсү аны немецтер кармап алып Ла Пальма деген жерге камап салышкан болот. Ошентип Гас Колиндин буйругун кабыл алып ал нерсени аткарганга кетет. Көрсө каармандарыбыз бул убакта Ла Пальмага бара жатышкан экен. Анткени алардын биринчи максаты Джеффрини ал жактан куткарыш керек болот. Бул убакта биз Колин жөнөткөн эки тыңчы поездде бара жаткандыгын көрөбүз. Алар ашканда жайгашкан вагондо германиялыктардын тамактарын андай деле жакшы көрбөгөндүктөрүн айтып, сүйлөшө башташып эле алардан алыс эмес жерде олтургандардын бирөөсү чемоданын жерге койгондугун көрүшөт. Анда кыз ордунан туруп эле жанагы чемоданды өзүнүн чоң чемоданына билгизбей эле салып алып ал жерден чыгып кетишип, өздөрүнүн бөлмөсүнө барат дагы жанагы чемоданды ачып эле ичиндеги маалыматтарды окуй башташат. Көрсө алардын өздөрүнүн адамдарына маалыматтарды жөнөтө турган байланыш аппараты бар экен. Бул эки тыңчынын максаты каармандарыбыз жардырганы бара жатышкан Герцогиня кемесинин ичинде эмнелер бар экендигин билүү болчу. Алар кагазды текшерсе, кеменин ичинде 400дөн ашык жарылуучу зат, 10 000 тоннадан ашык күйүүчү май жана көп сандаган аба тазалоочу фильтрлер болгон. Бунун бардыгын алар жер астында сүзүүчү кемелерге жеткирип беришмек. Бирок эгер каармандарыбыз максатына жетип ал кемени жардырып жиберише турган
болсо, жер астындагы кемелерге керектүү үчүн нерселер жетпей калып, алар Америкадан Британияга келе жаткан жардам кемелерин жок кыла албай калышмак. Бирок бул убакта Лондонго Германия тараптан кол салуу аябай күчөп, Британия аскер башчылары Черчиллге келип, биз Германияга багынып берели, антпесек бизде жоготуу аябай эле көп болуп жатат. Аларга каршы согушуубуздан эч кандай майнап деле чыкшууда эмес. Черчилл бул нерседен такыр эле баш тартып туруп алат. Анткени ал премьер-министрлик орунга согуштан жеңилүү үчүн келген эмес эле. Бир кезде Колин келип Черчиллге поездагы тыңчылар жөнөткөн маалыматты айтып берет. Көрсө бул болуп жаткан иш-чара толугу менен жашыруун экен. Ал тууралуу Британияда Черчилл менен Коллинстен башка эч ким билбеш керек болот. Демек иш-чарага жөнөп кеткен каармандарыбызды британиялыктар кармап алса дагы камап коюшу толук ыктымал. Бул убакта каармандарыбыз Ла Пальмага жетип, ал жерден Джеффрини чыгарганга аракет кылышып, немецтердин чогулган жеринин зымын өзү эле түз эле кирип бара беришет. Ал жердеги унаалардын бири жүрүп турганда анын үнүнөн пайдаланып каармандарыбыз кирип баруу эле чекеден аткылай башташты. Фредди немецтердин куралын өздөрүнө колдонуп, ал жердеги чыккандардын бардыгын патыратып жок кылып, Лассен болсо Джеффри байланып турган жердегилерди бычактап эле өлтүрө баштайт. Көрсө бул убакта Джеффрини байлап алып аны кыйноого ала башташкан экен. Ошентип Газ Джеффрини куткарып, ал жердеги жаңы жан жоокерлөр менен тааныштырып, ал жерден чыкканча имараттарды жардырып дагы жиберишет. Бул убакта Ричард менен Марджери Фернандо Поого жетип калышкан эле. Буга чейин чалгындоочулардын айтымында ал жерде жоокерлер жок болуш керек болчу. Бирок эки тыңчы ал жерге келсе жоокерлер аябай көп болуп, анан дагы аскердик куралдар келип калыптыр. Көрсө Ричард бул жерде жашыруун тыңчы болгону менен Фернандо Подо көптөн бери отурукташып, эс алуучу жаяч анан дагы аткезчилик менен алектенет экен. Ошондуктан ал Фернандо Понун коменданты Генрих Люр менен тааныш болот. Бул адам германиялык аскер башчы, анан дагы өтө бир мыкаач адам болчу. Каармандарыбыз жардыра турган Герцогиня кемеси ал жерде жайгашкандыктан эки тыңчы сүйлөшүп бир күнү мен отуруш уюштурам. Ал жака жоокерлердин баардыгын чакырсам жээкте күзөтчүлөр калбай калат. Сен болсо бул Генрих Люрду алдап солап өзүңө көңүл бурдурушуң керек. Анткени ал отуруштарды жакшы көрбөйт, ал жака такыр барбайт деп айтат. Көрсө Генрих өзү дагы ал жерде алтындарды сатуу менен алектенгендиктен Ричард Марджарини Генрихке бул кыз Нью-Йорктон келди, алтын алат деп тааныштырып коет. Бул убакта кемеси менен сапарын улаган каармандарыбызга Джеффри маалымат берип, эгер биз Фернандо Поого бара жатып жээкке жакыныраак жүрө турган болсок кармалып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан Атлантиканын орто чени менен жүрөлү. Көбүрөөк убакыт кетет, бирок душмандардын кемесине көрүнбөй кетебиз деп айтат. Бирок бул убакта Ричард ал жердеги жоокерлердин бири менен сүйлөшүп жатып, Герцогиня кемеси каармандарыбызга айтылгандай 44 күндүн ичинде эмес, андан 3 күн мурда кете турган болуп калыптыр. Ошондуктан эки тыңчы Ричард атайын байланыш аппаратын бекитип койгон жерге барып, Коллинге бул тууралуу маалымат берет. Коллин бул маалыматты каармандарыбызга жеткирип, алар буга чейин кеме менен деңиздин ортосу менен кетебиз деп чечишсе, эми батыраак барыш керек болуп жээкке жакын кете турган болушат. Бирок ал жерде эки коркунуч бар эле. Бир жагынан немецтердин кемеси болсо, экинчи жагынан британиялыктардын кемеси бар болчу. Биз тасманын башында билгендей, бул иш-чара тууралуу британиялыктар дагы билчү эмес. Ошондуктан каармандарыбыз үчүн бул нерсе өтө чоң тобокелчилик болсо дагы жээкке жакын кетишмек болушат. Ошентип алар бара жатышып биринчи эле британиялыктардын кемелерине кармалышып, алар каармандарыбызды туткунга алайын деп жаткан кезде немецтердин суу астындагы кемеси жакындап келип, британиялыктар алар менен согушка даярданып эле каармандарыбызга көңүл бура албай калышат. Ошентип Газ адамдары менен ал жерден чыгып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Бул убакта Фернандо Подого эки тыңчы маалыматтарды топтошуп кемедегилерге жөнөтүп, алардын келишин ыңгайлаштырып мүмкүнчүлүк түзүп бере беришет. Күндөрдүн биринде Ричард Марджерини КБ деген адам менен тааныштырат. Бул адам аймактагы курал саткан ишкерлердин бири болчу. Көрсө тыңчылар андан жардам сурайын дешкен экен. Арадан күндөр өтүп каармандарыбыз кеме менен Фернандо Поого жетип келишип, ал жерден Ричард жана КБ менен жолугушат. Фернандо Подо германиялык жоокерлер өтө көп болгондуктан КБ аларга адамдарын берип, анан дагы өзүнүн куралдарын сунуштайт. Анткени немецтер ал жерге келген бери КБнын иши дагы жакшы жүрүшпөй калыптыр. Ошондуктан ал дагы немецтердин жок болушун каалап жүргөн. Ошентип каармандарыбыз өздөрүнүн ишин баштап, эң биринчи эле Ричард жарылуучу затын даярдап, аны жарык бере турган генераторлордун жанына таштап кетет. Кеч кирген соң Ричард өзүнүн эс алуучу жайында отуруш уюштуруп, ал жака жоокерлердин бардыгын чакырып, Марджери болсо саркеч кийимин кийип алып эле комендант Генрих Люрга барат. Биз билгендей ал комендантты алаксытып туруш керек эле. Ошондуктан ага Цезарьдын кийимин кийгизип эле өзү Клеопатра болуп эле отурушка кирип барышты. Каармандарыбыздын максаты Ричард койгон жарылуучу зат жарылган кезде жарыктын бардыгы өчүп, алар Герцогиня кемесинин астына өздөрүнүн жарылуучу затын орнотуп качып кетип болгон. Ошондуктан ал жердеги жоокер жана аскер башчыларынын бардыгын толук алаксытыш үчүн Ричард түнкү көбөлөктөрдү алып келип, аларга көп акча берип отурушка киргизип жиберет. Бирок орто жолдон бир олуттуу маселе пайда болуп калды. Марджериге жеткен маалымат боюнча Герцогиня кемесинин астын жарылууга туруштук бере тургандай кылып, темирин калыңдатып борондоп коюшкан экен. Ошондуктан генератор жарылып токтор өчкөнү менен каармандарыбыз ишин баштай албай калышат. Анткени алар
жардырса деле кеме чөкпөй ишинен майнап чыкпай калмак. Өкүнүчтүүсү алар бул тууралуу Коллинге кабар жеткирип жаткан кезде ал жерге адмирал Паунд келип калат. Көрсө бул ишти алып барып жаткандардын арасындагы сержанттардын бири Паундга сатып коюптур. Анда адмирал Коллинди коркутуп, андан соң каармандарыбызга да байланышка чыгып, мен силердин баардыгыңарды каматам, бул ишти баштаган Уинстон Черчиллди дагы мандатын алабыз деп эле үркүтө берет. Бирок Гастын адмиралды уга турган ою дагы жок эле. Анткени ал баштаган ишин эч качан таштабайт экен. Ошентип алар эмне кыларын билишпей ушунча аракетибиз текке кеттиби деп ойлонуп олтурушуп, Джеффри бир кезде аларга ой салат. Биз эгер кемени жардыра албай турган болсок, атайын алып келген жарылуучу заттарыбыз жөн эле бекер калбасын. Кемени кармап турган якарды жардыра ал дагы жана башка жээктеги күйүүчү майларды жардырып, кеменин өзүн болсо уурдап кетип калалы. Эми башкысаны немистердин колунан жок кылсак болот да десе, башкалар дагы ошол нерсени туура көрүшөт. Бирок бул иштин аткарылышы такыр эле оңой эместей болду. Кантсе да каармандарыбыз тобокелчиликке салышып ишин башташат. Бул убакта Марджери колуна микрофон алып, Айгерим Расул кызындай эле баардыгынын көңүлүн өзүнө буруп эле ырдай баштаган. Газ адамдарын ар тарапка бөлүп, алар үн чыкпай турган мылтыктарды алып алдына чыккандардын баардыгын аткалап жок кылышып, керектүү жерлерге жарылуучу заттарды орнотуп коюп кете беришет. Бир канча убакыттан кийин жээкте жайгашкан жоокерлердин баардыгын дээрлик жок кылып коюшту. Бир мезгилде алар чынжырга орноткон жарылуучу заты жарылып, Герцогиня кемеси бошоп, аны Кабын адамдары өздөрүнүн кемеси менен сүйрөп жөнөйт. Бул убакта күйүүчү майларга орнотулган жарылуучу зат дагы жарылып кетти. Анда үн өтө катуу чыккандыктан ал жердеги жоокерлердин баардыгы ойгоно түшүп, бир нерсе болгондугун түшүнүшүп, комендант Генрих Люр дагы ал жака жөнөй баштады. Көрсө тирүү калган жоокерлер дагы деле өтө көп экен. Бирок бул нерсеге деле каармандарыбыз даярданып коюшуптур. Анткени алар келип жээктеги мылтыктарга олтурайын десе, ал жердеги жарылуучу заттар жарылып, ар кайсы тараптан аткылашып келген жоокерлердин баардыгын кыра башташат. Бирок душмандардын саны көп болгондуктан Генри ал жерде жарадар болуп калды. Ричард Гаска кайрылып, силер кете бергиле, мен Марджерини куткарып силердин артыңардан жетип алам деп айтып, кемеге олтурган каармандарыбыз душмандардан алыстагандан алыстап эле кете беришет. Ошентип кемелеринин баардыгынын айрылган комендант бул нерсеге Марджеринин дагы тиешеси бар экендигин түшүнүп, аны коркутуп жатса эле Марджери бир жерден тапанчаны алып чыгат да анын маңдайына атып салат. Бир кезде Ричард да ал жерге жетип келип, алар унаа менен качып жөнөштү. Көрсө бул убакта кемедегилер аларды алыс эмес жерден күтүп турган экен. Бир кезде эки тыңчы дагы каармандарыбыздын кемесине жетип куткарылып калышып, Джеффри деңизде жайгашкан Британиянын кемелеринин бирине байланышка чыгат. Ошентип алар Британия аскерлерине кемени өткөрүп беришти. Бирок каармандарыбыз адмиралдын иш-чараны токтоткула деген сөзүн укпай койгондугу үчүн өлкөсүнө баргандан кийин аскердик түрмөгө камап салышат. Арадан 4 жума өткөндөн кийин аларды бөлмөлөрүнүн биринде тизип жаткандыгын көрөбүз. Көрсө каармандарыбызга ыраазычылык билдириш үчүн Уинстон Черчилл өзү келген экен. Согуш башталгандан бери ушул убакта гана Америкадан келе жаткан кемелер биринчи жолу Британияга эч кандай жаракатсыз жетишип, Британиянын бул экинчи дүйнөлүк согушта жеңилбешине өбөлгө түзүлө баштайт. Бирок каармандарыбыздын кылган эрдиги тууралуу көпчүлүгү билген дагы эмес. Ошондуктан премьер-министр аларга тамактардын мыктысын сунуштап, эми силер мындан кийин менин колумда иштейсиңер деп айтат. Биз тасманын аягында бул каармандарыбыздын чыныгы жашоодогу сүрөттөрүн көрө баштайбыз. Алар бул иштен кийин дагы көптөгөн эрдиктерди жасашып, өлкө тарабынан мыкты деген наамдарга ээ болушкан. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүз согуштан алыс болуп, тынчтыкта жашайлы.